Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде аябагандай даамдуу, жыттуу апельсин кошулган кекстин рецепти болмокчу. Сүйүктүү рецепттердин бири, ошондуктан мен ойлойм сизге да жагат деп, келиңиздер чогуу жасайлы. Бизге керектүү азыктардан бир апельсиндин ширеси жана тышкы катмары керек, цедрасы. Акырындык менен теркадан сүрүлдүрүп алабыз, сүргүчтөн. Сарысына жеткирбей, саргыч катмарын гана сүрүп алабыз, болбосо камырыбыз ачуу болуп калышы мүмкүн. Бул жерде 250 грамм унду ээлеп алдым. Эми апельсиндин цедрасын кошобуз. Ошондой эле 1 чай кашык разрыхлитель жана бир пачкада 2 грамм бир аз ванилин, ошондой эле 1 чымчым туз кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Ошондой эле башка идишке 3 жумуртканы чагып, бир аз чалып алабыз. Эми жумурткабызга 150 грамм кумшекер кошуп, дагы бир аз аралаштырып алабыз. Ал эми апельсиндин ширеси жакшы чыгыш үчүн бир аз тоголоктоп алдым. Эми жумурткабызга бир апельсиндин ширесин толугу менен сыгып алабыз. Ошондой эле 150 грамм ак майды эритип алып, жумурткабызга кошобуз. Баардыгын жакшылап аралаштырып, эми кургак азыктарды кошобуз. Ундун өлчөмүн так айта албайм, анткени апельсин менен жумурткалардын өлчөмү ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан байкап көрүп кошосуз. Мен 250 граммды алгач ээлеп алгам, андан кийин суюк болгондуктан дагы 30 грамм коштум. Баардыгы болуп 280 грамм un кетти. Мына ушундай камыр болот, өтө суюк эмес, өтө коюу эмес. Эми идиштерге куюп бышыра берсек болот. Камыр бышып жатканда көтөрүлөт, ошондуктан идиштин жарымына чейин куябыз да. Баардыгы болуп 12 кекс болду. Алдын ала духовканы иштетип койдум. 180 градуста 25-30 мүнөттөй кызарта бышырып алабыз. Бышканын жыгач таякча менен текшерип алсак болот. Эгер ортосу кургак чыкса, демек бышты. Достор, мына ушундай эң эле оңой, бирок аябагандай даамдуу биздин кекстер да даяр болду. Сөзсүз түрдө жазап көрүңүздөр, мен ойлойм сизге дагы жагат деп. Ал эми бул видео жакса, анда класс басып, мага билдирип коюңуздар, комментарий жазып, каналыма катталганды да унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.